Sizlerden salam joldoybuz. Mediklerdi koldoybuz. Pandemiya şartında avemgek kılgan eline ardaklı darıgerlerdi ardaktap tantap korgoybuz. Ircandu gelgen ırçılar, ırdoğu ırın aşırat, ırçı menen medikti, ordolu ıyın sahnaga, ırdıyını çakırat. Sevgili anda görülü, sınaka gönül bölülü, ırıstu gelgen kalkama, ır menen sırdı tөгölü. Irçı medik ırdasın, ırdak beynep sırdasın, kalk süygön ırçı beyçini, kadırma benim tırındasın. Salamasızlar hurmatlı görüşçüler jana ardaklı meymandar. Kutmadığı gününüzдөр menen. Bugün sizlerge Filarmoniyanın uyuşturucu toğu tarafından biri medik bir ırçı, El taraza el sınçı yaptı, koşuldu sınavdı başlığı, ruhsat edilse. Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov'tun insanlık ruhani adep ahlaklık önügüsü jana dini tarbiyası jönündө жарлыгына карата Жалал Абад шаарындагы медицина кызматкерлеринин жана филармониябыздын артисттердин ортосундагы чыгармачылыкты чыңдоо максатында медицина кызматкерлери менен биргеликте өткөрүлүп жаткан сынакка кош келиңиздер. Ушул жылдары бизде канчалаган эр-азамат инсандарыбыздын өмүрүн жаман оору алып кетти. Келиңиздер, жашообузду шаңга бөлгөн жакшы күндөрдү сагынган чыгарбыз. Ар бирибиздин ден соолугубуз, үй бүлөбүзгө жана мамлекетибизге баалуу экенин эсибизден чыгарбасак деген жакшы тилектер менен сынагыбызды баштасак. Албетте бүгүнкү сынагыбызды ачып бериш үчүн бул жака Кыргыз Республикасынын президентинин, Жалал Абад областынын өкүлүнүн социалдык бөлүм башчысы Аширова Гүлзат Алимжановна эжеме кол чабуулар менен тосуп алабыз келиңиздер. Жана ошондой эле Жалал Абад областындагы Токтоз Тынбеков атындагы филармониябыздын директору Мадамуров Базарбай Разакуловичте, ошондой эле Жалал Абад областтык саламаттыкты сактоо мекемесинин башкы дарыгери Орунбаева Замира Чойбековнаны сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар туугандар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мына атайын бүгүн биздин маданият тармагынын ошондой эле саламат сактоо тармагынын кызматкерлеринин ортосундагы кароо сынак өтүп жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областына укуктуу өкүлү Сыркабаев Аскар Токтогуштун атынан ушул бүгүнкү сынак ийгиликтүү өтүшүн каалап кетебиз. Мына жогоруда дагы алып баруучулар айтып кетти. Биздин экинчи жылга баратат пандемия шартында акылатчандардын калктын саламаттыгын сактоого көргөзгөн зор эмгектери. Булар бир гана калктын саламаттыгын сактоого гана кызмат кылбастан, ошондой эле өздөрүнүн руханий байлыгын, өздөрүнүн кандай десем, маданий жактан дагы көрсөтө алган акылатчандар экенине бүгүн күбө болобуз деп ойлойм. Ал эми ушул бүгүнкү иш-чараны ушундай пандемия шартында уюштуруп жаткан биздин областтык Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы эмгек жамаатына да ыраазычылык айтып кетебиз. Бул филармониянын жетекчилиги тарабынан ушул иш-чараны уюштуруп жатканыңыздар үчүн дагы сиздерге чыгармачылык ийгилик каалап кетебиз. Ооба, биздин областтык филармониянын күчү куур эмес. Ал жерде биздин эл артисттер болгон Арзек Бедияров, Шахрат Талипова өңдүү агаларыбыз, эжелерибиз эмгектенет. Мен ойлоймун, бүгүнкү биздин болуп жаткан бүгүнкү сынагыбыз достук иретинде эки тармактын кызматкерлеринин достошуусу менен аяктайт деп. Мен ушул иш-чарага ийгилик каалаймын. Эми албетте сынак болгондон кийин күчтүүсү мыкты болуп эсептелинет деп ойлойм. Анда дагы бир рет сынактын катышуучуларына ийгилик каалайм. Урматтуу күнүңүздөр менен, урматтуу маданият кызматкерлери, урматтуу медицина кызматкерлери, урматтуу келген коноктор.
Мынакей биздин дарыгерлер бир гана дарылаганды гана билбестен, азыр өзүңүздөр күбө болосуздар, бир канча да башка өнөрлөргө ээ. Мына ошо өнөрлөрүн ачыкка чыгарып, элге жарыя кылган мына биздин медицина кызмат, маданият кызматкерлери ушуга мынакей салым кошуп атышат. И ошол эле учурда мына биздин медицина кызматкерлери дагы өздөрүнүн кайсы жерде болсо дагы мындай бир кесипкөйлүгүн, ишкерлигин, өздөрүнүн мындай бир кандай иш болсо дагы орусча айтмакчы ответственность деген бар. Мына ошого таянышып, ушу канча күндөн бери өздөрү жумушун да аткарып, ошол эле мезгилде репетицияларга катышып, эки ишти бирдей алып барып жатышты да. Мына эми бүгүнкү күн келди, Кудай буйруса баарыбыз тең күбө болобуз. Эң жакшылары сөзсүз түрдө табылат деп ойлойм. Учурдан пайдаланып баарыңыздарга чын денсаулык, узун өмүр и ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиздер. Дайыма бар болуңуздар. Ушундай саныбыз толуу болуп медицина кызматкерлерine бул акыркысы болбосун. Дайыма ушундай болуп чыгып чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу күйөрмандар. Мен бул сынак боюнча бир аз токтоло кетейин, кеңирээк. Себеби мына биздин жогоруда сүйлөгөн жетекчилер айтып өткөндөй, пандемия шартында мына башталгандан бери өмүр менен өлүмдүн ортосунда чек-арада өздөрүнүн жанын сайып коюп, биздин медицина кызматкерлери ушунчадан бери кызмат кылып келе жатышат. Анан бул иш-чараны идеясын ушул багы биз былтыр таңкы маанайда врачтарды эртең менен эрте саат 6-да барып жумушка келатканда ыр менен күлкү менен тосуп алдык эле. Мына Кумар Парсович отурат, ошол жерден бир ой айтты эле, биздин медицина тармагында аябай таланттуу инсандар көп деп. Анан ошол эсте жүрүп былтыр шарт өзүңүздөр байкагандай пандемия басаңдабай калып кетти. Быйыл дагы Замира Шөбөкованың акылдашып, ушул ишти ишке ашыралы деген ниетте болдук. Анан биздин бул жерде Маданият маалымат министринин, Жаштар министринин, спорт министринин Жалал Абад областындагы өкүлү Рахматулла Тутушев отурат, Козыкеев. Киши менен акылдаштык, өзүнүн кеңештерин айтты. Анан эми баягы маданият кызматкерлери кече Бишкек, Москвадагы таксисттерди көрдүңүздөр да, таксистти, кыргызды. Ошондой калып калабыз да, жүрөгүбүз аябай баягындай назик. Медиктерди көрүп өзүнүн айлыгыбыз аз болсо дагы өзүнүн чөнтөгүбүздөн демеусү жок приздерди алып өзүбүз уюштуруп атабыз ушуну. Ушулардын маданий жактан, руханий жактан кичине көңүлүн көтөрүп коет эле. Урматтуу медицина кызматкерлерге өмүрүңүздөргө береке берсин. Оорубаңыздар, жамандык тоорубасын, сиздерге бере турган күндөр эч качан соолубасын. Жакшынакай күндөр кут болсун, башыңыздарга кут консун, ойлогон ой тилек максатыңыздардын бардыгы бүт болсун. Анан эми калыстар тобуна келип отурган биздин эжекелерге, баарыңыздарга келип берген көрөрмандарга ырахмат билебиз. Биз менен баягы айтып атабызбы, демеушүлөр, магнат, бизнесмендер келген жок, жардам берген жок, бирок медиа борборлор, Жалал Абад медиа борбору, Регион ТВ медиа борбору биз менен жакшы кызматташты болду. Ошондой эле Балба драма театрынын жетекчилиги Эмил Балтабыл баштаган жамааттарга ырахмат билебиз. Чоң рахмат, биздин проектке кошулуңузга ийгиликтер каалайбыз. Анда эмесе сиздердин шамдуу кол чабыңыздын астында Бир медик, бир ырчы, эл тараза эл сынчаттуу кош жулдуз сынагыбыздын катышуучуларын сахнага чакырып алсак. биринчи кош жылдызыбыз Жалал Абад областык биргелешкен клиникалык ооруканасынын неврология бөлүмүнүн дарыгери Маматов Замирбек Анарбаевич менен Токтосун Тунибеков атындагы областык филармониянын артисти, маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Мыскал Өмүрханова атындагы сыйлыктын лауреаты Чынара Доронова. Кош жулдуз биринчи жол. Экинчи кош жулдузубуз областык соттук медициналык экспертиза бюросунун жетекчиси Исаков Айбек Оморбекович менен Токтосун Тыныбеков атындагы областык филармониянын начар уурчусу
Бактыгүл Кадырбек отос алабыз. Üçüncü başlıkımız Жалалабад областық Белгілерге клиникалық ооруканасынын врач-травматология бөлімінің врач-травматологу Караев Улукбек Рысбекович менен Токтос Түрмеков атындағы областық филармонияның ажарлуу кызы, маданияттын мыкты кызматкери Гүлгүнай Жумабекова. Алчалар, үшінші başlıklar. Dördüncü başlıklar öz областық медициналық маалымат борборунун жетекчиси Чодуева Гүлбара Чырмашевна менен Токтосун Түрмеков атындағы областық филармонияның артисти Каныбек Казакбаев. Кейінгі başlıkımız Жалалабад областық үй-бүлек медицина борборuna караштуу стоматология бөлімінің кызматкери Нышанов Абдуллазиз Надимидинович менен Токтосун Түрмеков атындағы областық филармонияның артисти ажарлуу кызы Мунажат Мирзаева. Жалалабад областық үй-бүлек медицина борборуна караштуу стоматология бөлүмүнүн бөлүм башчысы, Жалалабад областық стоматология кызматынын координатору Алимбеков Тынчтыкбек Райымжанович менен Токтосун Түрмеков атындагы областық филармониянын ажарлуу кызы, маданияттын мыкты кызматкери Индира Эшиева. Кейінгі başlıklarımız Жалалабад областық Белгілерге клиникалық ооруканасынын лор бөлімінің башчысы Багышев Эмиль Мазиралиевич менен Токтосун Түрмеков атындағы областық филармонияның артисти ажарлуу айымы Акмарал Турдубай кызы. Алдымыздарга келди ушул таланттуу кыздарыбызга, таланттуу медиктерибизге жөн эле кол чапканда театр танк деп жарылып кетишке да келет. Бир кол чабуулар болсун токтор. Алыстар тобу менен тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү обончу аткаруучу композитор агайыбыз Бедияров Арысбек Абдуллаевич кол чабуулар менен. Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Талипова. Кол чабуулар Кыргыз Республикасынын эл артисти. Областық саламаттык сактоонун координатору, үй-бүлөлүк медициналык дарыгерлер борборунун директору Орунбаева Самира Чойбековна. Областық халықтың репродуктивдік саламаттығын сақтау борборунун башкы дарыгери Давлетова Айнура Сатватьевна. Кол чабуулар Айнура жекебиз. Жалалабад шаарындагы Аркы Алыкулов атындагы маданият техникумунун мугалими, хор бөлүмүнүн башчысы Оморов Акбаралы Абдыкапанович агайга бир кол чабуулар. Алыстар тобунун төрагасы. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл акыны белгилүү тотма акын, Кыргыз Республикасынын Жалалабад областынын спорт, туризм жана маданият министрлигинин Жалалабад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Рахматулла Козукеев да биздин сыйлуу коногубуз. Сынактын биринчи туру ыр сынак болмокчу, чучугулап тартышты. Биз жуптарды тандап, бир чыгарманын үстүндө эмгектенип, бүгүн сиздерге тартуулоонун алдында турушат. Анемизе катышуучуларды сиздердин кол жагыңыздар менен сахна артына узатып койсок. Сиздердин алдыңыздарда обону Мамырасул Мавляновдуку жолуккан кандай жакшы аткаруучулар Кош Жылдыз, Замирбек Маматов жана Чынара Доронова тосолабыз туугандар. Коомдук кол менен.
жарқырап күліп тұрған жайнаған көздеріңнен жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. сағынған жүрекменен ең жақсы тілекменен Құшақтап келген қызы, ұмыту керек менен. Көрішкен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы. Амандық болсын дешет, өксігім толсын дешет айрыла барымызға. бақтылық болсын дешет Бар болсын қандай жақсы, бар болсын қандай жақсы, бар болсын қандай жақсы. Ойда жөнек болып, туғанда жай тұрмышта, жақсылық себеп болып. Жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы. Жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, қандай жақсы. Замирбек Маматовичтен Шынара Торонова. Қошалар Торонова. Birinci gün. Ana kol koştular. Günlerdi verme günlerdi. Azamatsızlar. Жолыққан қандай жақсы. Жолымы да жүре берсең, а? Рахмат, алғашқы жұмысқа қол жаулар, азаматсыздар, еңбегіңіздерге баға берілер. Алғашқы Замирбек Маматович менен Шынара Дороноваға берген бағаларыңыздарды көрсетіп қойсаңыздар. 10 дағы біреу қалды. Неше? Қол жаулар, барлығы 10 болды бірінші жылымыз. Рахмат сіздерге. Андемесе екі қошыңыздарды сахнаға шақырабыз. Сөзі Алмас Шойбекова, обоны Сардарбек Жұмашевке «Махаббат дастаны». Қошыңыздар Айбек Исақов менен Бақтыгүл Қадырбекова. Қол шағыңыздар. Qalbden nurun tөгülür,
урматтуу калыстар тобу. Қалыстар тобы. 9, 10. Қолшалар 1-9 қалғаны 10. Ана мәселе кейінге жүпті шақырайлы қош жұлдыздар Ұлықбек Қараев менен Гүлгүнай Жұмабекова қосыламыз. Ұлықбек Қараев, Гүлгүнай Жұмабекова. Сөзі Ұлықбек Қараевке жолы қалды. Şarkıyı sevip
Bağları 10. Ardını kolçalar. Rahmat. Annemize kiyimki hoş yıldızlarımız Tınçtıkbek Alimbekov menen İndira Eşeeva. Men seni suyum atı çıkarmalar menen. Sözü oğlu Marat Albayev'ga. Tınçtıkbek Alimbekov, Indira Eşieva. Men seni suyum. Sahnada Tınçtıkbek Alimbekov men Indira Eşeeva boldu. Annemize konser тобунун кош мисраga көрсөткөн багыздар. 10. Gelingizler sizlerden kol çağımızlar bilen Emil Bağışev bilen Akmaral Turdubağız'a sözü bilgin alamayıptı. Oğlu Sıradın Amanbayev Ay Jarık.
Gül destelerdi. Rahmat. Anda bize kalsılar to'liq ko'rsatgan bag'ari 10 Olçalar turganlar. Rahmat, emleke rahmat.
Ayşine. Annemizi Joğorda hoş yıldızlarga gösterken Kazlar Tobu'nun bağları. Özbek el beyine gösterken bağımızlardı. On. Bardı bu. Jalpan. Keyinki ekinci hoş yıldızımız Aybek İsat bilen Bahtugül Kadırbek var. Bahtugül beyine bir taşı. Eki hoş yıldızga bergen bağımızlar göstermemizler. Bardı bu. Annemize keyinki hoş yıldızlarımız Ulukbek Karayev bilen Gülgünay Cumabek var. Bölmenin beyine birleşmekçi. Kırgız Bey, Melmelim.
Aldılar gelip gül bileklerini alıp koymuşlar. Vay rahmat. Ama ana gül. Uluk Mırza bilen Gülgünay Jibabekova bergen bağızlar kabıslatova. On. Vardı bu. Alçalar. Rahmat. Ал немесе кийинки кош жылдыздарыбыз Гүлбара Чодыева менен Канибек Казакбаевдер. Косулабыз. Бир байсы. В шумном зале ресторана средь веселья и обмана пристань загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Так само случилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Помни, чуя под собою между небом и землею, как во сне с тобой танцую. Аромат духов так манит, опьяняет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Так близки наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ты уйдешь с другим, я знаю, он тебя давно ласкает, и тебя домой не провожу я. Жжет в груди сильнее огня, не моя, ты не моя. Так зачем же я ревную? Сколько ж нужно мне вина, чтобы с памяти прогнать и забыть мечту свою шальную. Ах, какая женщина, какая. Следующий hurmatly қалыстар тобы бізден жалғыз қызымыз Гүлбара Чодыева менен Канибек Казакбаевға берген бағыңыздар. Бейне. Қолшалар барды қалар. Рахмат. Адамесе келгендер бізден 5-ші жұп Илья бейі менен Абдулазиз Нышанов менен Мунатжан Мұрзаева. Ана балекет başlatасың. Hey! Hoy!
үйретейин деп турам. Kızlardı çakırtayım ben de. Даярда кыздарым. Kızlar deyim. Bolgula bat-battan. Dene boyunlar düz koyup, çakşırap bilip bergile. Өкүмдарым, ысык чайдан ичиңиз. Өкүмдарым, биргеликте бийлеп маанайларды көтөрсөк кандай дейсиз? Çayın kocaktı. Biyini göreyim. Анда бизе жогорудагы кош жылдыздарга көрсөткөн кастар тобунун баалары. Алыста тобу баасы. 10. Барды bu. Rahmat sizlerge, rahmat bana. Al emese gelingizler, sizlerden kol çağımızlar menen keyinki Koş Yıldız Emil Babişev menen Akmaral Turdubay kıza. Koş bolabız. Şampır toplu vals. Biyini. Boş önünde
Жағынан көмек көрсеткен медиа партнерлары регион телеканалының жамаатына жана жетекчиси Өткүрбек Рахмановқа жана ошондой эле Жалал-Абад медиа борборунун жетекчиси Союзбек Абдрасуловго терең ыраазычылык билдиребиз. Кол чабуулар туугандар. Сиздердин назарыңыздарга азыр албетте биз калыс тартуу даярданып турушсун общий балдарын бардык жалпы балын айтканга чейин биз таланттуу кызыбыз филармониянын артисти Зияда Азимханованы чакырып коебуз. Сиздер үчүн өр белек сүрүп койсун. Кол чабуулар менен. Бұл бүгінгі азыркы өткөрүлүп аткан концерт жогорку деңгээлде өткөрүлдү деп баягы көрүүчүлөр тарабынан дагы жакшы айтылды да. Бул концерттин негизги уюштуруу максаты кандай болду? Канчалык деңгээлде ушул биздин калгатчандарга баягы дем күч бере алдык деп ойлойсуздар? Эми ошол жанагы биз айтып өткөндөй эле баягы медицина кызматкерлери ажал менен өмүрдүн ортосунда туруп кызмат кылып атышат дагы эле. Ошону биз руханий жактан колдоп коелу деп ушу идея көтөрүп ушу программаны даярдаганбыз, проектини. Анан менин оюмча ошол максаттары ишке ашты деп ойлойм. Себеби ошол врачтардын арасында дагы аябай таланттуулар көп экен. Эл ичи өнөр кенчи дейт, элдин ичинде болот экен бардык таланттар. Ошолорду тандап, сууруп чыгып, анан ошол биздин чыгармачылык инсандардан кем калбастан ошол менен кошо өздөрүнүн багы чыгармачылык фантазияларын айтышып, чогуу жардам берип даярдадык. Жандоочу кийиги аттырат деп биздин жамаатыбыз, режиссерлорубуз, ушул жанагы бийчилерибиз, жетекчилерибиз, андан калса биздин чыгармачылык жамаат катышкан кыздар, жигиттердин бардыгынын салымы өтө чоң болду. Азырынча калыстар тарабынан кандай жыйынтык чыгып жатат? Азыр эми багы калыстарды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Башы көрүнгөн Кыргызстанга багы чыгармачылык инсандардан багы нейтральный болсун деп багы эки инсан бизден эл артистибиз, эки биздин ошол биздин медицина тармагындагы кызматкерлерден, бирөө биздин ошол окуу жайлардан, мугалимдерден алып келгенбиз. Азыр жыйынтыгын талаш тартыш болуп чыгарышып атат, өтө кыйын болуп турат. Себеби бардыгы эле биринчи орун ала турган татыктуу болуп атат да. Мындай алганда көрүүчүлөрдүн кубулуна да толук кол чаап, анан калыстардын койгон баалары дагы бардыгы бирдей болуп калды. Мен өзүм да азыр чочуп турам, кандай кылып бардыгына баш байга беремби депчи. Себеби бизде багы гран-при биринчи орун, экинчи орун деп сыйлыктар бөлүштүрүп койдук эле. Эми бирок бардыгы эле бирдей болуп турат. Азыр эми калыстар буйруса ал эми алдыңкы орунга чыккандардын сыйлыктары кандай?
Эми сыйлыктары баягы Байгамбар барына разы дейт. Анан биз жана мен бекерден айткан жокмун, баягы Москвада таксисттей болуп өзүнүн чөнтөктө акча жок. Мына Барпы театрында өткөрүп атканыбыздын себеби филармониябыздын залы өтө суук. Өзүбүз үшүп отурабыз, отоплениябызды кондиционер ала албай атабыз. Ошентсе дагы ушулардын жан дүйнөсү бай болсун деп, ушу филармония өзүнүн эсеп счетубуздан алып туруп кылып атабыз. Ушу баш байгеге ушу плазменный телевизорлор бар, кир жуугуч машиналар бар дегенде, микроволновый печь, шылса чаң соргуч, ушу приздер бар да бардыгына. Грамоталар, дипломдор бар. Рахмат. Экинчи катышуучуларыбыз Айбек Исаков менен Бактыгүл Кадырбекова тосалабыз. Üçüncü koş yıldızlarımız Ulukbek Karayev bilen Gülgünay Cumabek olar. Dördüncü koş yıldızlarımız Gülbara Çoduyeva bilen Kanibek Kazakbayev. Beşinci koş yıldızlarımız Abdülaziz Nişanov bilen Munacat Mirsayeva. Altıncı baş yıldızlarımız Öztürkbek Alimbekov bilen Indira Eşiyeva. Yedinci baş yıldızlarımız Emil Bagışev bilen Akbaral Turdumay kızı. Gelgizler eme, ona gel kaçışçılar. Sizlerden aldığınızda Toplusun Tilbek Batı'na Filarmoniyanın direktörü Madamar Pazarbay Rasakılıç sizlerden kol çağızdır ben çakırıp koyayım. Kol çağır koysanızlar geliniz abi. Kalıstar Toğlu'nun töragası Omarov Akbaralı Abdülkaparoviç'ti sizlerden kol çağızdır ben çakırıp koyayım. Geliniz abi. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар, мына биздин да сынагыбыз аягына келип жетти. Эми өзүңүздөр байкагандай, аябай катуу даярданган экен, мен деле өзүм баягы учка эле көрүп жүргөн экем, азыр көрүп алып аябай таң калдым. Ошондуктан калыстар тоодагы эмне кылышын билбей, ондон башканы көтөрбөй туруп алды көрдүңүздөр. Эми анан баягы байгели орундан бериште өтө кыйын болуп, көпкө булар маслихатташты. Негизи бул жерде бир эле бул сахнадагы көрүнүш эмес, буга чейинки репетиция кылган мамилелер бар, активдикка чыккандар бар, музыкалык чеберчиликтери бар, артистизм деген бар, эки голоско бөлүп ырдаган деген булар баардыгын карап чыгышып, ошого ылайыктуу бааларды берип атат. Мен айтайын дегеним, биз филармониянын жамааты колдон келишинче аракет кылдык. Баягы чөнтөгүбүз кедей болсо дагы жүрөгүбүз бай болсун деп өзүнүн эсептен жана айтып өттүм. Анан эмне үчүн филармония туруп театрда өткөрүп атат булар дешиңиздер мүмкүн. Себеби биз өзүбүз үшүп отурабыз. Бизде отопление деген жок. Акча бөлүнбөйт. Кабинеттерибиз жок, гримерларларыбыз жок булардыкындай. Эми аны кайрылып президентке чейин кайрылып атабыз. Анан айла жоктон ушул иш-чараны ушул жака суранып өткөрүп атабыз. Ошондуктан Барпы театрынын жамаатына, медиа борбор регион ТВга, ЖТРдин медиа борборуна бардыгын ыраазычылык билдиребиз. Анан ошол калыс болуп келген биздин жалпы калыстар тобуна ыраазычылык билдирем. Негизгиси ушуну колдогон биздин жетекчилик, областтык медицина кызматкерлеринин жетекчилерине, анан жалпы катышып берген ушу медицина кызматкерлеринин врачтарга, биздин чыгармачылык жамаатка чоң рахмат. Эми жыйынтыгын өзүңүздөр билесиздер. Bizde жеңиш эле максат эмес, бул жерде катышуу. Орусча айтканда главный участие дейт. Ошондон катышып бергендин өзү жеңиш деп ойлойм. Сөздү төрага берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, оңгусун жана көрөрмандар. Мен филармония жамаатын аябай жакшы билемин. Бизден бүткөн студенттер катышты, ырчылар, аткаруучулар. Бирок медицина кызматкерлерин менчелик билген сахнада эч ким болбосо керек. Анткени булардын таланты менен өтө көп жылдан бери ортоктош болуп жүрөм. Ысыгына күйүп, суугуна тоңуп,
эгерде чындап азыр организациялар биригип серьезный конкурс катырмаса, медиктер Жалал Абад емес, ошо Кыргызстанда любой жерде бизмен салып коет. Айрыкча Жалал Абадты алып коет. Мерге чыкканга чейин канча азап, канча тозоктор бар. Биринчи Эльтараза элсинчи сынагын өтүшүнө жакына көмөк көрсөткөн үчүн Жалал Абад областык саламаттык сактоонун координатору Орунбаева Замира Чойбековнага ыраазычылык кат берип койсок, урматтуу. Бул жакыңызда жетекчиге. Залым беріп, аппаратурасын қойып, бізден қолдап атқан бір туған мекеме ишканабыз Барпы драма театрының директоры Эмил Балтоғұловқа беріп қойсақ, жамаатқа рахмет білдіріп. Рахмат. Біз бір туған мекемебіз, дайыма чоң иш алып барабыз. Ошондой эле ыраазычылык бүгүнкү бизден өтүп аткан иш-чараны телевидениеден реклама кылып берип, бүгүн телевидениеде тартып аткан, тасмага тартып аткан регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов мырзага дагы ыраазычылык берип койсок, өкүлү барбы тартып аткан? Ошондой эле биз менен көп жылдан бери эмгектенип кеткен дагы бир үчүнчү бир тууганыбыз бар. Биздин министрлигибиз бир, ошон үчүн бир тууган эбиз. Биздин Жалал Абад областык медиа борборунун директору Союзбек Абдрасуловго ыраазычылык билдиребиз. Сыйырыңыздар құт болсын. Эми биз акыры жактан эсептеп келе берелик. Качан экен, ким экен деп толкундантыңыздар, кол чаап туруңуздар, Биз 3-чү орунга 3 адамга 3 парага бердик. 2-нчи орунга 2 парага бердик. 1-нчи орун жана баш байга болду. Орун жок калбады кыскасы. Орун калбады. Биз эч кимге издерде капагыбыз келген жок. Мындайга жол бербеш керек. Эми 3-чү местаны баштайлык. Парадан Алимбеков Тынчтыкбек, Индира Эшиева деген тайпа. Кол чабыңдар тургандар, кол чабыңыз. Дипломдорду алып келиңиздер, билектерин алып келебиз. 3-чү орун. Кол чабып коюңуздар тургандар. Тынчтыкбек Алимбеков менен Индира Эшиева. Ийки сыйлык тапшырууга Замиречиге келип койсоңуз, Замиречиге келип сыйлыктарды берип коесуз. Тапшырып кетесиз. Рахмат. Исаков Айбек Бактыгүл Кадырбекова. Исаков Айбек Бактыгүл Кадырбековалар. 3-чү орун. Эжебизге бересин, эжебиз тапшырат, Замира эжебиз. Дагы бир 3-чү орун Багышев Эмил, Турдубай кызы Акмарал. Айнура Давлетова эжекебиз келип коюңуз. Сатыбалдиевна эжекебиз билек тапшырасы 3-чү орунга алган биздин бериңиздер. Эжекебизге бериңиздер, тапшырып коюңуздар. Эмил акебизге биздин Акмарал Турдубай кызына. Рахмат. 2-нчи орунду алган жуптарды Нышанов Абдулазиз, Минажат Мырзаева. Абдулазиз Нышанов менен Минажат Мырзаева. Кыргыз Республикасынын эл артисти Шахрат Алипова билектер тапшырат. Келиңиz, Шахрат Алипова билектер тапшырыңыз. 2-нчи орун. 2-нчи орун. Рахмат.
Караев Улукбек, Гүлгүнай Жумабекова. Қол шаулар. Улықбек Қараев, Гүлгүнай Жұмабекова екінші орын. Қырғыз Республикасының ел әріптесі Арзбек Бедероваға тапсырады. Екінші орын, екінші орын. Biri medik bir ırkçı, el tarazа, el sırtçı sınavının aktif başçıları ikinci derecedeki diplom mensilen odat bir kol çatırası tuğanları. Rahmat. Эми биринчи орун чыныгы татыктуу бар жактан төп келишкен онун. Биринчи орунга Маматов Замирбек, Доронова Чынара. Маматов Замирбек, Маматов Чынара, Доронова. Ақпараға өзіңіз, төраға қатар өзіңіз тапсырасыз, тілектерді өзіңіз тапсырыңыз ағай. Қол шаулар, Замирбек. Замирбек Маматов менен Чынара Доронова. Мұны оны қантып бөлішеді ме? Ортасынан аралай ма? Замир, мынау көтер аласыңар же мен машинамасам көрейін бе? Кім olsa? Қойып суретке тартып, суретке шығып қойыңыздар, суретке тартып қойыңыздар, суретке. Тез. Эми гран-принди мындайда бул жерге эң негизгиси баягы уюштуруучу адам күчтүү болуш керек да. Биз ушул эжекени мен көп жылдан бери байкайм да, областтын кандай мероприятиясы болбосун, дайыма чуркап, уюштуруу жагынан өтө күчтүү адис деп эсептейм. Аракет кылып, мына жигиттерди алып келип, больницадан операциясы, заргы ишине карабастан топ, бул топтоп репетиция кылыш өтө кыйын болот. Мынага немени таап берип, иштеп, чогуу туруп, бул өтө бардыгын эсептедик. Сахнада жүрүшүн да эсептедик. Мына жүйүр калдыстар тобунун бардыгынын бир топто ою менен мондой баш байгени биз Чодуева Гүлбара эжекеге Калибек Казакбаевге беребиз. Колшалар Гүлбара Чодуева эжеке менен Калибек Казакбаев гран-при. Birinci el tarazа el sırtçı sınavının Grand-Prix'sini eyledi. Gülbara Çodiyeva, Kalivet Kazakbayev. Bileklerini bileklerini taşlarız. Balas bizim televizyon kolçalarına gel. Bizden жерге қойып тұрып ана суретке түсіп қойыңыздар. Суретке түсіп қойыңыздар. Шоу түсіп қойыңыздар. Гран-при. Айтсаңыз, мына бүгін алдыңғы жеңішке ие болдыңыз да, негізі эле сахна үстүндө ырдоо канчалык деңгээлде оор экенин байкалдыңыз. Анан ушундай жеңишке жетүү үчүн кандай аракеттерди көрдүңүз? Чындыгында бул жеңишке менин медицина кызматкерлери, менин коллегаларым, кесиптештерим ушул медицина тармагында иштеген, бардыгы ушул кесипкөй кесиптештеримдин бардыгы татыктуу болчу деп ойлоймун. Бирок бизге кичине аз убакыт бөлүндү. Бирок ошого карабастан биз ак халатчандар ошол өзүбүздүн кесибибиз менен кошо ушул өзүбүздүн өнөрүбүздү да кошо алып жүргөнүбүздү бүгүн көрсөтө алдык деп ойлойм. Биринчи кезекте биздин максатыбыз биздин ак халатчандарыбызга майрам тартуулаш керек эле. Биз ошол майрамды тартууладык деп ойлойбуз. Бул жеңишим менин коллегаларыма, именно ушул медицина кызматкерлерине, ак халатчан кесиптештериме арналат.